Саламатсыңарбы 8 класстын окуучулары? Бүгүнкү сабагыбызды баштасак, кыргыз адабияты эпостун көркөм өзгөчөлүгү бүгүнкү өтө турган темабыз. Сейтек эпосундагы туруктуу ыр түзүлүштөрү, көркөм сөз каражаттары негизинен 3 элдиктин мурунку бөлүмдөрүндөгүдөй. Маселен, балдар Манаста да, Семетейде да кеңири кездешкен эпикалык окуялардын арасын туташтыруучу муну мындай таштайлы өңдүү салттуу саптар Сейтек эпосунда дагы кездешет. Бакырык, кыйкырык, аттардын чаңды асманга сапырган дүбүрттөрү, кош куруп кишенгендери, курал жарактардын шаңгырап кагылышы, ана эрегиштин каттуулаганынан найзанын баары кыйрап күл болуп, куюшкан менен басмайыл быт-жыт болуп үзүлүп, тигинтип улам бери ээрден арды бултайып, үзөңгүдөн бүт тайып, катары менен боо түшүп кырылууда. Мында жаракат алган адамдын эти ооруп, жаны көзүнө көрүнгөн өкүрүгү, коркоруганынан жүрүп жаткан кандуу уруштун сүрүнөн эле жалтайлап, улам артка кетенчиктеп качканы, каарман жоокерлердин душманын жер калтырагандыгы көздөрү жайнап кубанып, дагы күчөп, атышып, чабышууну эңсеген абалы, өчүккөн жоосун кубалап жетпей калгандагы өкүнүч өксүгү бардыгы бар бул ыр саптарындагы окуй кетсек. Кабырганын кашы деп, как жүрөктүн башы деп, козголгус таштан бүтсө да өлө турган кези деп, кылаңгыр көзү сүзүлүп, сол колунан жалтайып, ээрден арты бултайып, үзөңгүдөн бүт тайып деп айтылып кетет бул жерде. Демек эпосто туруктуу ыр саптары жомоктун көркөм түзүлүшүндө, айрыкча согуш мотивдерин чагылдырып берүүдө өзгөчө роль ойнойт. Булардын согуш картиналарынын көрүнүшүн өзүнө табигый абалынан бузбай, деңгээлинен түшүрбөй көз алдыга келтирүү үчүн эмес, нечен жүздөгөн жылдардын сынагынан өткөн мындай туруктуу ыр саптарынын болушу эпосто жомокчулардын улам кийинки муунунун өздөштүрүүсүн жеңилдетип, натыйжада мурункусун ошол калыбында сактап калуу менен эле чектелбей, аны дагы да жаңы табылгалар менен байытууга, көркөмдүк деңгээлин арттырууга кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келген кадиксиз. Дегенкиси мындай мисалдар миң сан балдар. Сейтек эпосунун жалпы манас үч элтигинин баатырдык эпос катары эстетикалык мүмкүнчүлүгү, көркөм баалуулугу так ушул согуштук мотивдер менен жана аларды чагылдырып берүүдө маанилүү компоненттерден болуп келчү туруктуу ыр түзүлүштөрү, көркөм сөз каражаттары аркылуу аныкталат. Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта Сейтек эпосундагы көркөм сөз каражаттары тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү сабакты балдар кайтарым байланышка чыгып айтып бергиле.